Ош мамлекеттик университетте жогорку окуу жайларында мамлекеттик тилди өнүктүрүү маселелери аталышындагы Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын мамлекеттик тил боюнча проректорлорунун 3-чү форуму өттү. Форумда жогорку окуу жайларда мамлекеттик тилдин колдонулушу, жайылтылышы, изилдениши, сакталышы, өркүндөтүлүшүнүн көйгөйлөрү, жетишкендиктер, учурдагы абалы боюнча баяндамалар жасалды. Ош мамлекеттик университетинин жана башка Оштогу университеттердин жетишкендиктерин көрсөтөлү дедик. Жетишкендиктер Ош мамлекеттик университетинде бар. Ал жөнүндө биз ачык эле айтып атабыз. Албетте көп маселелер бар. Биринчи кезекте биз ошол заманбап талап болгон жасалма интеллект жана мамлекеттик тил деген жаңы талапты коюп жатабыз. Анткени биздин кыргыз тилибиз дагы ошол азыр эң чоң резонанс жаратып аткан интеллектуалдык ошондой бир деңгээлди көтөргөн жасалма интеллект тилинде сүйлөш керек. Бул бир. Экинчи, биздин мамлекеттик тилибиздин корпусу түзүлө элегендигиче ал жөнүндө катуу талаптарды коебуз. Андан кийин электрондук энциклопедия, Википедия жана башка ушундай жаштарды өзүнө тарта турган жөнөкөй мультфильм, анимациялык фильмдерди тартуудан баштап окуу куралдарын, окуу китептерин кайта башынан жазуу маселесин катуу талап кылып атабыз. Мындан сырткары тилдик деңгээлдер боюнча окутуунун максаттуулугу боюнча сунуштар айтылып талкуу болду. Дагы биз буга чейин 2 форумга катышканбыз Бишкек шаарында. Ошол Бишкек шаарында каралган форумдагы маселелер атайын кайрылуулар менен президенттик аппаратка чейин жеткирилип, бир нече маселелер чечилип, жолго коюлуп, керек болсо бардык студенттердин окуп жаткан программаларын бирдиктүү бир программага келтирүү, колледждерде кыргыз тилин бирдиктүү программа менен окутуу жана ошондой эле бардык жогорку окуу жайларында кредиттик сааттарды бирдиктүү саат өлчөмүнө келтирүү деген маселелер каралган. Кыргыз тили төш белгиси менен Мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө жана тил саясатын өркүндөтүүдө кошкон салымдары үчүн ректор Кудайберди Кожобековго жана мамлекеттик тил жана социалдык иштер боюнча проректору Мастура Шариповага Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын кыргыз тили төш белгиси тапшырылды. Педагогика илимдеринин кандидаты, доцент. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Каныбек Осмоналиевге Ошмунун ардактуу профессору наамы ыйгарылды. Учурда иш кагаздары 98% мамлекеттик тилде жүргүзүлүп, кыргыз тили деңгээли менен кесипке багытталып окутулуп, кыргыз тестке даярдоо курстары уюштурулган. Ошондой эле студенттер окууга тапшырганда жана аяктаганда кыргыз тилин билүү деңгээли текшерилет. Ал үчүн студенттер кыргыз тили боюнча атайын деңгээлдик тестирлөөдөн өтүшөт.